Саламатсыңар балдар. Азыр биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Сабактын темасы тегерек ондуктарга мисал маселе иштөө. Сабактын максаты тегерек ондуктарды көбөйтүү жөнүндө түшүнүк алуу, эрежелерин так үйрөнүп, ага карата мисал маселе иштөө, өз алдынча эмгектенип иштөөгө тарбиялануу. Кана балдар, өзүбүзгө жагымдуу маанай тартуулап алалы. Ырды бирге окуйбуз. Кел досторум, ар убакта ынтымакта бололу, таарынышып калсак кокус, кечиришип коелу. Көздөр көзгө тике карап, бир жылмайып коелу. Азаматсыңар балдар, жагымдуу маанайда сабагыбызды улантабыз. Тегерек ондуктарга көбөйтүү эрежеси. Оба, санды тегерек ондуктарга көбөйтүш үчүн санды тегерек ондуктун санына көбөйтүп, көбөйтүндүгө бир нолду улап жазуу тийиштүү. Мисал, 46 санын 20 санына көбөйтсөк барабар 920. Демек, 46 жана 20-нын көбөйтүндүсү 920. Балдар, китептин 173 бетин ачып, 933 мисалды өз алдынча иштейбиз. Азаматсыңар балдар, мисалды мыкты деңгээлде аткардыңар. Эми өзүбүзгө денебизди чыңалтып 5 минутка жасайбыз. Баарыбыз чогуу ортайбыз. Түшүп алып кайыкка, сүзүш үчүн көл керек. Шамал болсо толкуса, кайык мынтип термелет. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. 934 мисалды чогуу аткарабыз. 12 грамм жана 15-тин көбөйтүндүсү 180 грамм. 52 миллиметр жана 13-тин көбөйтүндүсү 676 миллиметр. 36 сантиметр жана 11-тин көбөйтүндүсү кана ким айтып коет балам? 3 метр 96 сантиметр. Азаматсың. 18 метр жана 15-тин көбөйтүндүсү канча? 270 метр. Азаматсың балам. 315 грамм жана 11-тин көбөйтүндүсү ойлонобуз. 3 килограмм 465 грамм. Азаматсыңар. 615 метр жана 15-тин көбөйтүндүсүчү 9225 метр. Азаматсың кызым. Анда баарыбыз кийинки маселеге көңүл бөлөбүз. Силерге суроо. Автобус саатына 60 километрден жол жүрсө, ал 2 саатта, 5 саатта жана 10 саатта кандай аралыкты басып өтөт? Ойлонобуз балдар. Жооп. Автобус саатына 60 километрден жол жүрсө, ал 2 саатта, 5 саатта, 10 саатта 120 километр, 2 саатта, 5 саатта 300 километр, ал эми 10 саатта 600 километрди басып өтөт. Азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакта мыкты деңгээлде катыштыңар. Анда силерге тапшырма. Китептин 174 бетиндеги 938 жана 939 мисал маселени иштеп, WhatsApp номериме жөнөтөбүз балдар. Числону жазып, таза жазуу жазып, класста бул иштеген мисалдар жазып, анан үй тапшырмасын аткарабыз. Саламатта калгыла балдар.